Эми ошол баягы микрокредитный компаниялардын пайызын кантип түшүрөбүз? Же токтом мененби, же сиздер мыйзам алып келсеңиздер, мыйзамды өткөрүп берип, ошол мыйзамдын чегизинде түшүрбөсө, булар өзүнүн чөнтөгүн, өзүнүн пайдасын ойлоп, эч ким түшүрбөйт экен да. Ошону кантип түшүрсө болот 32%? Эми бул боюнча биз өзүбүзгө улуттук банкка тиешелүү чараларды колдонуп атабыз. Урматтуу Акылбек Тогузбаевич, эми бизде межбанковский совет бар. Ошол советте ар бир Комбанктын микрокредитный организацияларынын мүчөлөрү бар, орун басарлары. Ошолор менен акылдашып, ошо мамлекеттик программа аткармасына бул тармакта иш жүзүнө алып барып атабыз жумуштар. Бирок биздин бир гана нерсебиз бар, биз сунуш гана бере алабыз да. Эми лицензияны сиздер бересизби? Ошол микрокредитный компания, обменка бардыгына сиздер бересиздер. Сиздер ошогон бир келишимге, бир условия коюп туруп, могул пайыздан ашпайсыңар деп, сиздер чечишиңиздер керек да аны. Сиздер лицензия берип, уруксат берип, ошол микрокредитный компанияны ачканга бүт документациясынын баарын сиздер аркылуу өтөт. Ошону чечиш керек да эми. Анан бир мындай бир сураныч бар. Мен азыр мен Серикбай жана айтып кеттим. Азыр жанагы айылдарда АТР реформа жүрүп, жана 500 бир банкомат суранды. Ошону жазып алып, ошону көзөмөлгө алып койсоңуздар. Анан жана критерийлери бар экен, 15 000 деп. Өзүңүз билесиз, азыр Акман айылда кошо чогулуп, ошол жерде бир банкомат койсоңор эч болбойт. Ошону карап коюңдар, колдойм, рахмат.